Балажан окуу борбору кичинекей акылман ирими. Иримдин жетекчиси Кенжеева Аида Алымбековна. Саламатсыңбы менин кичинекей акылманым? Бүгүнкү сабакка даярсыңбы? Тапшырмалардын бардыгын аткардыңбы? Жомокту айтып бердиң белең? Видеосун мага жөнөттүңбү? Кирпич жана коен жөнүндө жомок болчу, Азамат. Бүгүн Чыңкыран айынын 24-тү. Күнгө жума. Бүгүнкү сабакта биз Йо тамгасын кайталайбыз. Жана да 7 ата жөнүндө кеп кылабыз. Биз өткөн сабакта кайсы тамганы өттүк элек? Ооба балдар. Биз Йо тамгасын өткөнбүз. Üstünde 2 çekiti бар тамгайы. Азыр болсо Йо тамгасын жазуу түрүндө жазганды үйрөнөлү. Жазуу дептериңерди алгыла. Ручкаңарды даярдагыла. Белиңерди түз коюп, ручканы туура кармап отургула. Жазуу түрүндө Йо тамгасы жазылганда 2 сызыктын үстүрөк жагына чекит коесуңар. Ошол чекиттен кичине өйдө солду көздөй кетебиз. Солду көздөй кетип, сызыктын үстүнөн бир тегерек. Анан дагы бир жарым тегерек кылабыз. Үстүнө 2 чекит, сүйрү чекиттерди коюп коебуз. Кичинекей Йоун жазганда ортосуна чекит коебуз дагы сызыктын. Оңду көздөй кетебиз, ылдый түшөбүз. Кайра оңду көздөй. Мен калемим жакшы жазбай калды. Үстүнө 2 чекит. Бул Йо тамгасы. Е тамгасы деле ушундай, бирок 2 чекити жок жазылат, билесиңер, балдар? Бул видеону көңүл коюп кара. Бир чоң Йо, бир кичинекей Йону жазып кой. Биринчи тапшырма. Жазуу дептериңе жазуу түрүндөгү Йо тамганы жазып чык. Экинчи тапшырма. Алипе китебиңен Йо тамгасын беттериндеги сөздөрдү, сүйлөмдөрдү, ырларды оку. Шашпай, тамгаларды, муундарды, сөздөрдү туура оку. Видеону паузага коюп тур. Менин кичинекей акылманым, ар бир кыргыз баласы өзүнүн 7 атасын билүү абдан маанилүү экен да. 7 ата деген эмне? Сенин атаң, атаңдын атасы, чоң ата болот, чоң атаңдын атасы, анын атасы. Ошентип 7 ата өйдө билишиң керек. Сен өзүң 7 атаңды билесиңби? Билбесең атаңан сура. Биринчи атаң өз атаң болот, ана ата дейсиң. Атаңдын атасы чоң ата болот экен. Сен чоң атаңдын да атын билишиң керек. Үчүнчү атаң, чоң атаңдын атасы баба болот экен. Сен дагы бабаңдын атын билишиң керек.
Dördüncü атаң буба. Demek babаңдын атасы бұл буба. Бубаңдын да атын билишиң керек. Бешинчи атаң жото. Жотоңдун атын билишиң керек. Алтынчы атаң жете. Жетинчи атаң теги деп коет. Баарынан эң чоңу жетинчи атаң болот экен балдар. Теги. Жетинчи атаңдын атын билишиң керек да. Анын баласы алтынчы атаң жете. Анын баласы жото. Анын баласы буба. Анын баласы баба. Анын баласы чоң ата. Анын баласы сенин атаң. Анын баласы сенсиң. Бул аталыштарды дептериңе көчүрүп жаз. Келгиле балдар. Эми колубузду эс алдыруучу машыгууларды жасап алалы. Биринчи сүрөттү көрүп атасыңарбы? Айдоочу экен, Айдоочу рулун кармагандай болуп, силер да ордуңардан туруп кармагыла. Мени менен чогуу санап машинаны айдагыла. Кана, кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Машинаны жакшы айдадыңбы? Азамат, сен сонун айдайт турбайсың машинаны. Алыс барып биз чач тарачка барып калдык, Эми колуңду кайчы сымал кылып, сөмөйүң менен ортонуңду кайчыдай кылып, оңго чейин санап, чачты кесимиш болуп, колуңду машыктыр. Ана, кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Азаматсың. Азыр болсо ашпозчу болобуз. Чоң депкирди алабыз дагы, тамакты аралаштырабыз. Мени менен чогуу оңго чейин санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Азаматсың. Кийинки сүрөт уста экен, көрдүңөрбү, балдар? Азыр устага окшоп, колубузду өйдө көтөрүп, балка менен бир нерсени чаап жаткандай болобуз. Эми 10дон ылдый артка санайлычы, кеттик. 10 чаптыкпы? 9 чаптык. 8 7 6 5 4 3 2 1. Азаматсыңар. Колуңар эс алып калдыбы? Дайыма жазып атканда чарчап кетсеңер, ушул машыгууларды жасап турсаңар болот. Эми үй тапшырманы жазып алгыла. Биринчи тапшырма алифбе китебиңерде коёнум деген ыр бар. Коён жөн. Ошол ырды жаттайбыз, видеосун жөнөтөбүз. Экинчи тапшырма. Жети атаңды атаңан сурайсың, чоң атаңан сурайсың, аттарын жазып аласың. Атаң аты ким? Атаңдын атасынын аты ким? Чоң атаңдын атасынын аты ким? Баардыгын жазып аласың дагы, жетөөнү жаттап, видеосун жөнөтөсүң. Үчүнчү тапшырма. Атаңдын
Анан чоң атаңдын сүрөтүн тарт. Же болбосо тай атаңдын, тайекеңдин сүрөтүн тарт. Ушуну менен сабак бүттү. Саламатта калгыла.